Саламатсыңарбы? Информатика сабагыбызды баштайбыз. 7-класстар үчүн. Информатика жана маалымат. 1-бөлүм. Бул сабак информатика 7-9 класстар үчүн Сорос фонду тарабынан чыгарылган китеп боюнча тартылды. Авторлору Сыболина, Самыкбаева, Белаев, Осипова жана Мамбетакунов. Сабагыбыздын темасы компьютер адамдын жашоосунда. Сабакты баштаардан мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилери көңүл бургула. Эсиңе тут, маанилүү маалымат, аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу, тема боюнча кошумча маалымат. Аныктама, жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн-өзү көзөмөлдөө үчүн. Компьютердик практикум, компьютерде узарынча иштөө үчүн тапшырмалар. Компьютердин адамдын жашоосуна тийгизген оң жана терс таасирлери боюнча кеп калабыз. Демек, компьютер пайдалуубу, зыяндуубу? Компьютер бул маалыматтар менен иштөөчү универсалдык түзүлүш. Компьютердин жардамы менен тексттерди жазууга, таблица жана диаграммаларды түзүүгө, тексттерди сканерлеп сүрөт тартууга, CD жана DVD дисктерди колдонууга, доклад, реферат, дилбаян жана башкаларды кооздоого, тема боюнча каалаган материалды издөөгө, ар кандай деңгээлдеги олимпиадаларга катышууга болот. Компьютердин зыяндуу жактарына көңүл бурабыз. Монитор ар кандай электромагниттик нурданууларды чыгарат. Нурдануулардын булагы, ультрафиолет, инфракызыл, радиожыштык жана башка. Оюндардын көпчүлүгү көңүл көтөрүү үчүн, туруктуу өзгөрүлүп турган кырдаал үчүн иштелип чыккан жана тез реакция кылууну жана мээнин чыңалуусун талап кылат. Бул адамга терс таасирин тийгизет. Компьютерди иштеп жатканда статикалык чыңалуу пайда болот. Адамдын компьютердин көз карандылыгынын бир түрүн өркүндөтүүчү коркунуч бар. Ушул факторлордун бардыгы гиподинамияга алып келет. Гиподинамия бул организмдин кыймыл активдүүлүгүнүн аздыгы, жалпы дене бой активдүүлүгүнүн азайышы. Компьютерде иштөөдө өзүңөрдүн ден соолугуңарга зыян келтирбеш үчүн төмөнкү эрежелерди сактоо керек. Компьютерде үзгүлтүксүз иштөө режими 20 мүнөттөн ашпашы керек. Тыныгууларда жеңил көнүгүүлөрдү жасап туруу керек. Көзүңөр атышса, көрүүңөр кескин начарласа, колуңардын манжаларынын ооруксуусун сезсеңер, же жүрөгүңөрдүн тез согушун байкасаңар, тез арада иш ордуңарды таштап, мугалимге билдиргиле. Көздөн экранга чейинки аралык 50-70 сантиметр же сунулган колдун аралыгындай болуш керек. Моюн кичине ийилген абалда, экран көздүн деңгээлинен кичине төмөнүрөөк жайгашышы керек. Дене түз, ийиндер түшкөн жана эркин абалда болушу керек. Тизелер жана чыканактар тик бурч боюнча жайгашуу. Стулдун чети тизенин артына тийбей турушу керек жана буттар түз жана бири-бирине учкаштырылбаган болуш керек. Бул эрежелерди эстеп калабыз. Компьютерде 1,5-2 сааттан ашык иштегенге болбойт. Компьютерде иштеген сайын, ар жарым саат сайын 10 мүнөт тыныгуу жасоо керек. Жатаардын алдында компьютердик оюндарды ойнобоңуз. Анткени бул нерв системасынын козголушуна алып келет. Уйкусуздукту, натыйжада чарчоону пайда кылат. Компьютердик оюндарды тандап жатканда ата-энелер менен кеңешүү керек. Көптөгөн компьютердик оюндар ден соолукка жана психикага зыян келтирет. Социалдык тармактардагы жаңы тааныштар менен баарлашууну жакынкы адамдар менен баарлашуу менен алмаштырууга болбойт. Маалыматтык технологиялар күнүмдүк жашообузда көйгөйлөрдү чечүүдө, убакытты үнөмдөөгө жана жумуштарды автоматташтырууга көмөкчү болот. Маалыматтык технологиялардын зыяндуулугу: компьютерде узак мөөнөттө иштөө нерв, эндокриндик, иммундук системалардын өзгөрүшүнө алып келип, адамдын көзү жана таяныч кыймыл системасына терс таасирин тийгизет. Эрежелерди сактоо
ден соолукка зыяны тийбеш үчүн эрежелерди так сактап иштөө керек. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү өтүлгөн сабактан силер пайдалуу маалымат алдыңар деп ишенем. Саламатта калгыла.